Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusallim ala rasulihil karim. Assalamu alaikum. Musulman bir toğanlar amansızlarбы. Allah'ım sizlerden razı olsun. Vaqtыңыздарды кетirip bizden ушул kanalga kirip укканыңыздар үчүн сіздерге чоң рахмат. Угула калбастан биздин каналыбыздын кеңири таралышы үчүн лайк басууну унутпадыңыздар жана каналыбызга катталып кетиңиздер. Бүгүн сиздер менен биз сөз кылуучу хикаябыз бул кайтар дүйнө деп аталат. Эми бул хикаяттар хадис же аяттар болбогондуктан ар кандай мазмунда айтылып келет. Кайтар дүйнө. Илгери өткөн заманда, кадим заманда бир падыша болгон экен, адилеттүү падыша. Ал падыша өзүнүн багына кирип бир гүлдү жакшы көрүп калат. Ал гүлдү аябай жакшы көрүп карап жүрөт. Күндөрдүн биринде бир жака бара турган болуп калат, узак сапарга. Багбанга айтат: "Сен мына гүлдү сага аманат жакшы карагын" дейт. Багбан падыша айткандан кийин башка гүлдөргө караганда тиги гүлгө жакшы көңүл буруп, аябай жакшы карап жүрөт. Күндөрдүн биринде келсе, жанагы гүлдүн жалбырактары күйүлүп калган. Караса булбул жанагы гүлгө келип коном деп жалбырактарын күйүп коет. Ошол убакта падыша келген. Багбан чуркап падышага барат. "Эй өкүмдарым" дейт, "сиздин гүлүңүздү булбул күйүп салыптыр. Эмне кылайын, өлтүрөйүнбү" дегенде падыша "жөн кой" дейт. Ал да өз жазасын алат. Ага да бир күн жаза болот деп коюп жиберишет булбулду. Күндөрдүн биринде кайра падышага жанагы багбан чуркап келет. "Өкүмдарым" дейт, "жана сиздин гүлүңүздү күйүп салган булбулду бакта бир жылан пайда болуптур. Ал жылан тутуп жеп койду" дейт. Кармап жеп койгон болот жана. "Эмне кылайын, жыланды өлтүрөйүн" дегенде падыша айтат: "Жок" дейт, "коюп жибер. Ал да бир күн өз жазасын алат". Күндөрдүн биринде багбан бакта гүлдөргө суу коюп жатса, алдынан жана жылан чыгат. Чочуп кеткен багбан жана жыланды башына бир чаап өлтүрүп салат кетмен менен. Анан кайра өкүмдарга чуркап келет. "Өкүмдарым, мен жана жыланды алдымдан чыгып калды, чочуп кетип, кокусуктан өлтүрүп салдым. Башына кетмен менен бир чаап. Эми эмне болот" дегенде, анан жанагы падыша айтат: "Гүлдү булбул жеди, булбулду жылан жеди. Жыланды сен өлтүрдүң. Сага да бир күн өзүңдүн жазаңды аласың" деп аны да коюп жиберет. Багбан падышага нааразы болуп калат да чыгып кетет. Күндөр өтөт, өз жашоосу менен улана берет. Күндөр өтүп жана унутулуп кетет. Канча бир убакыттан кийин жанагы багбан дагы бир күнөө иш кылып коет, бир иш жасап коет да анан өлүмгө тартылат. Падышанын алдына келет. Падышанын алдына келгенде падыша жанагы жазасын бермек болуп, муну зынданга таштагыла дегенде жанагы багбан айтат: "Эй падышам, өкүмдарым" дейт, "бир кезекте" дейт, "ошол сиздин гүлүңүздү бир булбул жеди эле" дейт. "Аны жылан өлтүрдү" дейт. "Ал жыланды мен өлтүрдүм" дейт. "Мен да күнөө иш кылдым. Сиз мага чечим чыгарып жатасыз. Ушул чечимиңизди жакшылыкка айландырыңыз. Кайтар дүйнө сизге жакшылык менен кайтсын" дейт. Мына ошентип ошол жерден падыша багбандын акылдуулугу менен жанагы багбанды кечирип боштондукка чыгарат. Эми бул жерде биз бул хикаяттан бир тыянак чыгара турган болсок, баягы кыргыздын жакшы сөзү бар да: "Бирөөгө оор калсаң өзүң түшөсүң" деп. Жамандык кылган болсо, эртең акыретте жамандык менен алат дейт да. Эми жакшылык кылган болсо, иншалла Аллах Таала да бизге жакшылык кылат. "Ким сүйүнбөсүн" дейт, "бирөөгө жамандык кылган болсо" дейт. "Ошол кылган жамандыгы ага келбей жаткан болсо" дейт, "мен мына жамандык кылдым эле, мага эч нерсе болгон жок" же унутуп калбасын дейт да. Бул дүйнөдө кайтпаса, акыретте кайтат. Ошондуктан бизге берилген жакшылыктарды жаман жолго иштетпестен, күчтүү өзүбүздүн ичибиздеги болгон жаман сыпаттарыбызды түзөөгө иштесек, иншалла акыретте баары биз үчүн, өзүбүз үчүн эсепке өтөт. Эгерде биздин жашообузда кимдир бирөө бизге бир жамандык кыла турган болсо, биз шашат экенбиз да, ошонун жообун бергенге, "Ал мага кандай кылса мен анан ашырып калам" дегенге кылыпчы. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Кандай кылам десең да, колунан келип турган инсан" дейт, "адам кечирип жиберсе, Аллах Таалам ал инсанды кыяматта кечет" дейт да. Ошон үчүн келиңиздер, биз дагы бизге жамандык кылган адамдарды кечкенге жана жамандыкка жакшылык менен жооп бергенге аракет кылсак, иншалла нур үстүнө нур болот. Аллахым биздерди, сиздерди эки дүйнөлүк рахматын алсын, өзү ыраазы болсун. Жана бир эмеде айтылып кетет го, кыргызда бир макал бар: "Капастагы кушту азат кылган адам" дейт, "ал чындыгында кушту азат кылган жок" дейт, "өзүнүн жан дүйнөсүн азат кылды" дейт. Иншалла баарыбыздын жан дүйнөбүз азат болсун. Аллахым баарыбызды сүйүү менен бири-бирибизге мамиле кылган инсандардан кылсын. Кандайдыр бир адам бир адамды кылган күнөөсү үчүн жазалап жаткан адам жазалабай койсо дейт, ошого жаза бербей койсо дейт, ал адамды жазалабай койгон жок дейт. Балким дейт, өзүнө ошол бир жамандыктан токтоткон болот.